Мына жерде сода болуп аткан жер тартайын, сода болуп аткан жерде. Кайсы сода болуп экен, кайсы экен? Кат сатасың, ошон үчүн айттым. Кайсы сода болду? Мындай болбойт. Канчага? 110 а? Бирөөнө 110 берип аттыр. Мына сода болуп аткан жерин көрүңүздөр. Мына эң четкиси экен. Мына ушу четкисине 110 миң сода болуп аткан кези, бою деле жакшы экен, бою 150. 150 смело чыгат кылы, мына ушу көк жиптегиси экен кашкасы. 110 миңге сода болот, бирок пока сата элек. Канес, шеп жакшы. Мына чыгып кетти го мына канес. Жүрө береби а? Жүрө берет, кетпейт. Мына жерден сода кылып аттыр да? Жерден 110 жак. 110 го деди? 20 болуп а? 120 сода болот. Мына бул жагын комментарий жазып коюңуздар. Канчага сатылат көрүп турабыз. Базарда экинчи сатылганы мына ушул болуп атат. Бунун жашы жазга 3 жаш экен. Баасы 107 деди окшойт. 107 болду? 105ке ал деди. 105ке, 105 болуп турганда. Бою деле 1.60га барып калат. Барып калат а? 1.55тен өйдө дейт. 1.60га барып калат экен. Баасы 105 миңге сатылган баасы. Дача судан келген ат экен аэропорт жактан. Жашы 3 жаш болуптур. Бышты. Мына ушул өспүрүм жылкы экен, жашы 2 жаш болуптур. Баасы 125 миңге сатылып тур азыр. Бүгүн негизи шыр-шыр сода болуп атат базарда. Бул уже 3-үнчү сатылган жылкыбыз базарда. Пародасы местныйле өзүздүк экен. Бою деле 1.60га жетпесе керек, 1.55 тегерек, 1.55ке барып калат. Мына ушул бе тай менен 160 миңге сатылды. Жаңы эле тай эркек экен. Мына бүгүн көп нерселер шыр-шыр сода болду. Тайын бою 1.40тан өтөт. 106. Мына ушул аттын баасы 350 миң дейт, алтасы ят экен. Салсаңыз бир чүдөп көрүңчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу биздин катталуучулар, бүгүн буюрса 29 март 2025 жыл Чүй Сокулуктагы жылкы базар. Мына 6-күндөгү жылкы базарды тартууга келдик. Бирден лайк бастырыңыздар. Биринчи эле мына ушул жердеги эл топтогон тайлардан баштайбыз. Тайлардын эң алдыңкылары мына ушул жерде экен. Бойлору дагы бойлуу чоң болгон тайлар. Анча-мынча сорогон жерлери бар. Шеп, мыналардын жаштары бирге чыкмалар а? Замир байке, ачки зор жарасыз сизге. Жакшыбы? Тайлардын эң күчтүүлөрүн алып келген окшойт а? Булардын бойлору канча барат мулардын? 150дөн жогору бирге чыкмаларбы? Ооба. Машалла. Бирге толу элек а? Көп эле бирге толду да. Мына. Тору июн. Июнда бирге чыгат а, тору а? Майский ана. Мына жазга нол көк гана бирге чыгыптыр, бойлору чоң экен. Балар кандай болот? 150ден да атам. Түшүп бересиз а 150ден а? Бул кайсы жактын жылкылары? Булар местный. Местный, чүйдүкү а? Чүйдүкү, Чоң жылкылар экен. Балар 150 миңден. Булардын энелери ишу салган. Салганбы? Бирок чоң жылкылар экен. Мынаңыздын бою канча мынау четтейин? 155, бирге чыкма экен мына. 1 жаш экен да мына. Эң жашы мына тор. Мына 150. 150 миңден. Номерди айтып коюңуз. 777 777 69 69 50 10. Мындан да көрүңүздөр, бойлору чоң жылкылар экен. Негизи ар бирге чыкма, бою 150. Бул чоң жылкыга эсептелет да. Балар 150 миңден дейт. Туугандар, бүгүн чет жактан көрүүчүлөргө долларды айтып коеюн. Мына ушул тай 150 миң десе, 150 миңди, мына 150 миңди бөлөстөр 86,6 болуп атат курс. 1732 доллар. Кийинки жылкыларды ошентип эсептей бересиздер. Бул жакта сразу эле уже дагы сода болуп атат. Азыр сатылабы, анча-мынча сатылгандарды алдына жазабыз. Шеп, мына жашы канча мынанын?
Bir yaş bol öyle. Bir yaş bol ekan ha. Boyu qancha mınan? Жетілеңчі мына асфальт жаққа. Бойы 1.50-ге барады. Жашы 1 жаш бол эле экен даже мына. Бойы 1.50-ге барады екен. Еркек. Бағасын қанша деді шеп бағасын? Bağısı 150. Бағасы 150. Номерді айтып қоярсыз. Номер. Айт бересіз. Тик Алмас Байкеңдік неме? Алмас Байкеңді қояйын ба? Номеріңді айтып қойшы. Мына еркек а? Еркек біле? Erkek. А, еркек а? Мына еркек. Бойы 1.50-ге барады. 5. 075 89. 89 05. 05 мына. Бойы 1.50-ге барады екен, 1 жашқа толы элек дейді мына. Жылқыны көріңіздер. 5 қашқа екен. Мына ушунун жанында эле мынанда да бир чоң бие турат. Бул дагы боз бие мына, а? Тууса канчанчы баласы болот? 3-чүсү. Жаш экен, а? Ооба. Мына бою канча мынан? 60-тан өтөт, а? 1.60-тан. Чоң бие 1.60-тан өтөт мына. Көрүңүздөр. Боз бие. 3-чү туут. Ичелиндерин көрсөтүп коеюн ба? Мына. Баасын канча деп ашап баасын? 180. Баасы 180 экен. 180 емес, 280. А, 280 ба? А, мен 180 деп алыптым. 280 где-то бир 3,5 миң долларын тереги болот долларга. Номерди айтып коерсиз. Номер 705 89 05 05. Мына. Ушул номерге байланышасыздар. Баасы 280 миң сом. Мына. 1.60-тан өйдө экен мына. Мына ушул жерде да мына саман сары турат. Ушунун жашы 4 жаш деген жана эртең менен алып кирип келатканда баасын азыр бул жакта байкебизден сурап коебуз. Арттын кылтында шишик бар экен мына. Этке окшойт. Ага, мына сарыны канча деп атат, саманды? 160. 4 жаш деп аткан, а? Баасы 160 миң экен. Бою 1.55 өтөт. Болгондо арттын кылтында шишик бар экен да. Мынанда да бир көзгө көрүнүктүү тай турат. Мына тай эмир кимден экен? Байке, силерденби? А, силердики ба? Мына. Көзгө көрүнүктүү тай экен мына. Жашы канча мынан? Бунан ба? 2 жаш, а? Баасын канча деп атасыз? Баасы 200 миң. 150 миңге бербептир. Баасы 200 миң сурап атыптыр. Азыр хозяин номерин айтырып коебуз. Так. Сиздики эле? Жашы канча бунун? Апрелде 2 жаш болуптур. А, Келип калбады ушу 2 О, жаш. 2 жаш. Бунан, а? Бою канча барат шунун? 1.57. 1.57. 150-гө бербеди дейт. Канча деп атасыз? 150-гө бербей атам. Бербей атасыз, а? Байкеде турат. Өзүм клиенттерим да бар. Баасын азыр 200 деп атасыз ба? 200 деп атат деп мына. Но тайыңыз канча деп атасыз? А, саттыңыз ба? Анда мынага номериңизди айтып коюңузгу. 504 0504 100 198. 198 054 менен. Мына бут колдору. Бой 1.57 кунан 150 миңге берилбей жаткан кези. Мына жерде байталдар окшойт. Мына байталдарбы? Баасы канча? Бышты байталдар жок, унан ба? Бышты байталдар 130-140 миң. Базарда сурап жаткан баасы. Бою 1.55ке барып калат, 1.50дөн өтөт бирок. Бүгүн негизи жылкы айтка деп негизи аябай эле аз келген. Болгон жылкылар тартып кой берейин. Мына жерде канча экен? Эркекпи? Эркек. Гунан чыгат окшойт. Баасы 90 миң экен. Азыр негизи мындай чарба тайлардын сезону болуп атат. Жайлоо кой бергени. Дос канча? 49 эркек, а? Эркек 49. Мыначы мына 48 49 миң сом. Баасы жөн тайларына. Мына жерде бир тай турат. Мынан жашы канча шеп мынан? 3-кө чыкты. Баасыча? Бышты. 3кө чыккан бышты экен. Баасы канча дедиңиз? 115. Номериңиз барбы? Айтып коесузбу? 990 0990 556 556 176.
1.76. Boyu qancha бар qo'yadi? 1.55 ga barata? 130 dedi, 115 dedi. Bu işte 1.55 ga barып калат. Бут колдору мына. Так. No tay qancha ekan? Bas qancha ekan? 65. Erkek mi? Erkek bas 65. Şuların boyları 1.40 ga barып калат да. Qaysidalar? Mına üçövi? Mına qısqасы қатарынан ekan da. Қатарынан tay, baytal, arılar ekan. Taylar qancha mingdan qanchaga чейин? Mon 80 отам. 80 түшүп бересиз, а? Түшүп берем. Байталыңыз 160 отам. Байталдын бою қанша? Boyu birazdan çıktı. Atası Bestway деген айгы. Линиясы бар ма? Веткадан чыккан Ленинскийден. Лейвордун кызы Батына. Чабып жүргөн. Бул бышты байталбы? Бышты айтам. Бышты. Мына тайларыңызчы? Бу тайды 90 отам. Бургач. Бургачы. Жандагызчы? Жандагысы да 100 отам. Бургачы. Бургач. Бул да 90, бул бургачы. 90. Мына эркек. Эркеги канча? Буну 90 отам. 90. Мына ушул жылкар сиздики экен да? Номерди айтып коеюн. Айтыңыз, кызык. 057 0507 69 69 89 89 79. 79. 80 dediniz andan ha? 80 90 90. 90 90 90. No 100 urgaçı. Urgaçı 90 160 80 erkek. Mına ушул жылкар бир кородон окшойт. Çaylon sezonu geldi koyuyor керек десеңиз, ha? Erkek burgaç mı var? Erkek, 3 öten erkek. 3 öten erkek. Bağların kaçan dedi aspat? 55'te. 55 mingden ha? Түшүп бересиз, ha? 55 mingden erkek taylarına çayloo koyurunga. Boylor kança buların? Местный жылкар mı? Жоқ, Россия. Россиянкы 55 mingden. Номерди айтып бериңиз. Номер тимеле коймо, ha? Sıraganlar olsa aytam da daç asta turат аэропортто деп, ha? Мына ушул тайлар Россиянкы 55 mingden eкен да. Көрүңүздөр. Болгон арык экен да. Бүгүн негизи эле базарда мына ушундайча баалары деле көптөн бери мындай чарба тай көп тарта эле келем. Баас канча экен мындан? Баас канча дедиз? 85. Эркекпи? Ургачы баас 85 миң сом. 1 жаштагы тайлар. Ургачы мына. Бирок өтөн башты кыркыптыр. Кой кырккандай эле. Машинка менен кырккан мына биринчи жолу көрүп атам эле. Burada машинка менен кырдыңызбы, а? Товарный вид кылсыз да. Баасы канча бунун? 80 миң дейт. 80 миң сом дейт. Машинка менен кыркып кой кырккандай кыркып коюптур да. Биринчи жолу көрүшүм бирок мына. 80 миң дейт. Эркек экен. Ушул да чыкты. Бона мына жерде так, навестин ичинде тайлар оптом турат. Байке, балары канчадан? Балары. 75'ten. Ургач эркекпи? Бургач erkek aldılar. Бул кайсы жактыкы? Петропавловский. Северный Казахстан. Северный Казакстан 75'ten дейт. Байке, номерди айтып коюңчу бир. 0556. 0556 678 900. 678 900. Номериңиз өтө мощный экен. Ургачлар. Булардын мындай орто бойлору канча? Бойлор. 35'ten 30'dan жоғары болsun. 1.30'dan 45'e чейин, ha? 70'ten. 70'ten 75'ten eкен кыскасы мына. Тайларды так. Тайларды айлантып көрсөтүп коюн. Хой. Хой. Кайсынысы эркек, кайсысы ургачын деле көрбөдүм да. Кыскасы мына байкеге чалсаңар айтат. Мынасы эркек экен мисалы, мен көрүп турганым алдымда. Северный Казакстан экен, мына ургач экен мисалы. Баалары
75-тен мына. Бұлардың бойлары негізі бойлы екен, 1.45 жылар шығады ұқсайды. Мына торысы еркек екен. Мына торысы еркек екен мұнысы. 1 жашты атайлар. Мына ушу менен видеону жыйынтыктайын. Ертең буйрса, эми айт намаз окулуп, базарды эле болбойт-ко дейм. Бирок келип көрүңүздөр. Былтыркы жылы биз айт намаз окуп келгенде базарда 20 эле жылкы болгондо базарда. Быйыл деле ушундай эле болсо керек. Эми эртең базарды билбейм точно. Кийинки базарды жакшылап жүрүп тартып берем. Урматтуу катталуучулар, мына. Подписка басып коюңуздар, каналга катталып. Мына жумада жакшы чыгарылыштар планда бар. Негизи жакшы чыгарылыштарды көрүп турабыз. Анан мына видеонучу мына илим жылкыдан киргенде күнүнө 3-4төн видео кирет да, жанагындай жатыгынан эмес, эмесинен кирет. Видеолор көбүнчө тикесинен болгондо ба TikTokто эле мына азыр мен сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Күндө карап турсаңыздар, жок дегенде бир 4-5 жылкы чыгат. Так, азыр видео загрузка болуп атат. Мындай алып илим жылкы деген эмеге кирсеңиздер, бассаңыздар мына видео деген бассаңыздар, бул жерде жатыгынан тартылгандар да. Мына телефонумда кирпичте, мындай тикесинен тартылгандар күнүнө 4-төн 5төн мына shorts деген турат, англисча мына shorts деген карасаңыздар, мына күнүнө 4-төн 5тен жакшы жылкылар чыгып турат. Мына ушул жакка кирип туруп эле мына көрө бересиздер, мына видео анын жанында shorts деген турат, мына. Ушул жактан көп жылкылар чыгып атат.